Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. АКШ Россияга каршы катаалыраак санкция киргизди. Ал арада Украина өкмөтү анын учагын атып түшүргөн үчүн коңшусун айыптады. Хамас менен 5 сааттык ок атышпоо келишими бүтөөрү менен Израиль Газага биринчи аба чабуулун койду. Ок атышууну токтотуу сүйлөшүүсү натыйжа бере элек. Япониялык суши чебери атактуу сүрөттөрдү түшүрүп, укмуштуудай жей турган даамдарды тартуулайт. Россиянын аскердик учагы украиналык Су-25 реактивдүү чабуул учагын атып түшүрдү, деп билдирди Украинанын коргоо кеңеши. Бирок Россия муну четке кагууда. Украинадагы кризиске байланыштуу АКШ жана Евро биримдик жикчилерге жардамын улантууда деп Россияга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Орус премьери жаңы санкцияларды кастык деп сыпаттап, сындап чыкты. Бир нече ай бою Украинадагы кырдаал курчуп келди. Батыштын көптөгөн аракеттери натыйжа берген жок. Соңку апталарда Батыш колдогон Украина армиясы аскерий операциясын күчөттү. Кармашта жөн-жай тургундар жана жоокерлер көз жумду. Орусия Киевди чектеш аймактарына ракета атты деп айыптаса, АКШ Орусия жикчилдерге курал-жарак таратты деп айыптоодо. Ошондуктан Америка Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Тизмеге Орусиянын ири энергетикалык компаниялары кирет. Алардын арасында Роснефть мунай компаниясы бар. Ошондой эле тизмеге Орусиянын ири финансылык уюмдары, курал-жарак чыгарган ишканалары жана ФСБ офицери баш болгон 5 адам кирген. Президент Обама Орусиядан кандай кадам күтөөрүн түшүндүрдү. Орусия чектеш Украинага курал-жарак жана жоокер жөнөткөнүн токтотушу зарыл деп бир нече ирет кайталагам. Орусия жикчилдерди туткунга түшүргөн адамдарды бошотуп, ок атышпоо келишимин колдоого көндүрүшү керек болчу. Орусия эл аралык ортомчулукта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, чек ара аймактарда байкоочуларга уруксат бериши керек эле. Европа биримдиги АКШнын санкцияларын колдоп, өзү дагы чектөө киргизерин маалымдады. Орусия болсо Батыштын кысымына моюн сунган жок. Президент Путин санкциялар Орус-Америка мамилелерин тоңгуюкка кептейт деп билдирди. Палестин жоокерлери менен болгон 5 сааттык ок атышпоо келишими бүткөндөн кийин Израиль биринчи аба чабуулун койду. Тыныгуу учурунда элге гум жардам берилип, үйлөрүнөн чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Ал арада Газада салгылашууну токтотуу боюнча аракеттер уланууда. Баяндамабызда кичинеге эткен сүрөттөр болорун эскерте кетейин. 9 күнгө уланган кагылышуудан кийин 5 сааттык тыныгуу. Газа тургундары кыска убакыт болсо да тынч жашоого мүмкүнчүлүк алды. Бириккен Улуттар уюму чукул гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн тыныгуу суранган. Бир күн мурун Израилдин аба соккуларында жээкте ойноп жаткан 4 өспүрүм бала көз жумган. Бул чыр учурундагы эң кейиштүү окуя болду. Израиль балдардын өлүмү боюнча тергөө жүргүзүүгө убада кылды. Биз 4 баланын өлүмү үчүн кечирим сурайбыз. Аба күчтөрүнө өспүрүмдөргө этият мамиле кылгыла деп өтүнгөнбүз. Эгер балдарды көрсөңөр атпагыла деген буйрук берилген. Салгылашуу келишим күчүнө киргиче акыркы мүнөткө чейин уланды. Израиль тартып алган бул тасмада 13 палестин согушкери Газадан Израилге өтүп жатканы көрсөтүлгөн. Израилдин аба күчтөрү аларды бутага алган. Бир апта созулган согуштан кийинки тыныгуу үмүт пайда кылды. Ал арада Каирдеги сүйлөшүүдө эки тарап ок атышууну толук токтотууга макул болушу ыктымал деген кабар келди. Тараптар толук тастыктай элек болсо да, макулдашууга бармай болушту окшойт. BBC жаңылыктарын көрүп жатасыз. Афганстанда өткөн айдагы президенттик шайлоонун соңку айлампасында берилген бардык 8 миллион добуш кайра саналып чыкмай болду. Бул талапкерлердин талашын токтотуу үчүн АКШ ортомчулук кылган келишим шарттарынын бири. Ашраф Гани жана Абдулла алдамчылыкка барды деген имиштер кеңири тараган. Добуштарды кайра саноого 2-3 апта убакыт керек. Ирактын жогорку кызматтагы расмий өкүлү билдиргендей, Күрд автономиялык аймагы өз жеринде мунай чыгара баштады. Мунай кени мурун Ирактын борбордук өкмөтү көзөмөлдөчү. Бирок июлдун башында Ирак аскерлери исламчы козголоңчулардын чабуулунан артка чегингенде, Күрд күчтөрү мунай кендерин басып алган.
Tunizия. Алжир менен чегарага жакын жерде исламчы согушкерлердин чабуулунда кеминде 14 аскер набыт болду. 20 адам жаракат алды. Расмийлер реактивдүү граната жана мылтыкчан кишилер Чаамби тоосунун аймагындагы 2 аскердик текшерүү пунктуна кол салганын маалымдашты. Тунис армиясы бул аймакта согушкерлерге каршы чара көрүп жаткан. Бириккен Араб Эмираттары 2021 жылга дейре пилотсуз башкарылган космос кемесин Марска учуруп, аны көзөмөлдөө боюнча улуттук космос агенттигин түзүү планын жарыялады. Эмираттын президенти бул долбоорду ислам дүйнөсүнүн космостук изилдөө дооруна кириши катары сыпаттады. 60 миллион километр аралыктагы кызыл планетага кеме 9 айда жетет. Суши даамын даярдоо жогорку чеберчилик болуп саналат. Япониялык өнөрпөз Такао Киято үчүн бул чыны менен эле ошондой. Ал күрүч жана деңиз өсүмдүктөрүн колдонуп, 200дөн ашын дизайн жараткан. Бизге тамак менен ойнобо деп көп айтышат. Бирок Такао Киатонун кылганы бул салтка анчейин дал келбейт. Ал Япониянын кадимки суши тамагын искусствонун бир бөлүгүнө айлантты. Адамдын жүзү тарыхый сүрөттөрдүн үлгүсү. Деги койчу, мындан баарын жасаса болот. Киато ар бир жапондуктун үйүндө бар нерседен искусство жараткысы келген. 日本人だったらうちにご飯と海苔がないうちってほとんどない。 Күрүч менен деңиз продуктуларын дээрлик ар бир жапондун үйүнөн тапса болот. Мен жалгыз калганда да жанымдагы бар нерселерден бир нерсе жасоого мүмкүн деп ойлодум. Бул жердеги эң негизги максат искусствонун көрүнүшү гана көз жоосун албастан даамы дагы таттуу болушу керек. Ал өзүнүн өнөрүн эми башкаларга дагы жайылтууну колго алды. Мен өзүмдүн чыгармамды жараттым. Бул жөнөкөй эмес. Муну жесе да болот, карап суктанса да болот. Тилекке каршы бул чыгарма көпкө сакталбайт. Спортко келдик. Футбол. Испаниялык Реал Мадрид Бавариянын жарым коргоочусу Тони Кроос менен 6 жылдык келишим түздү. Кроос дүйнөлүк чемпионатта Германия курама командасынын негизги оюнчуларынын бири болгон. Талай ээси Бразилияны 7-1 эсеби менен талкалаганда 2 гол тепкен. Кроос Реал Мадридтин күйөрмандарына Сантьяго Бернабеу стадионунда бүгүн тааныштырылат. Айтмакчы Реал Мадрид клубу эң бай футбол командасы деген наамды алдырбай кармап калды, дейт Forbes журналы. Май айында Чемпиондор лигасын уткан команда 3,44 миллиард долларга бааланууда. Реал Мадридтен кийин Барселона клубу 3,2 миллиард доллар менен экинчи орунда. Манчестер Юнайтед 2,81 миллиард долларга бааланып 3-чү орунда. Филиппиндик мушкер Манни Пакьяо рингке кайтып келип, бир да жолу утула элек америкалык Крис Алгиериге каршы 22 ноябрда орто салмактагы чемпиондук наамын коргомокчу. Пакьяонун акыркы жолу апрель айында Лас-Вегаста Тимоти Брэдли менен таймашып утуп алган. Футбол боюнча чукул жаңылык келип түштү. Европанын футбол башкармалыгы УЕФА коопсуздук себептерден улам Украин жана Орус клубтары быйылкы Чемпиондор лигасында бири-бири менен таймашпайт деген чечимин чыгарды. Мындай өтүнүч менен эки өлкөнүн тең футбол биримдиктери кайрылган экен. Эртең таймашка жолдомо алуу боюнча чучугулак өткөрүлөт. Эми көңүлүңүздү Япониянын түндүгүнөн алынган бул жагымдуу сүрөттөргө бурайын. Айылдыктар күрүч өсүмдүгүн колдонуп, талаага салттуу япондук сүрөттөрдү түшүргөн экен. Инакадет айылында күрүч талаасынын искусствосын көрүүгө жыл сайын туристтер келет. Жергиликтүү чеберлер Фуджи тоосу жана периште жөнүндө легендадан бир көрүнүш берген. Бул чыгарма Фуджи тоосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурасы катары таанылышына арналды. Аны дагы бир жолу BBC интернетинен көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Макала, сүрөт, видеодон тышкары сайтыбыздан BBC радиосун уксаңыз да болот. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова. Саламатта калыңыздар.